Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Мейірімді жана борекер Алла Тааланын исмине баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу радио угармандар жана телегөрүүчүлөр, сиздер менен дагы жүз көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Бүгүн Кудай буйрса, биздин сиздер менен бир канча көз ирмем арасында өтө турган темабыз жашоого ыраазы болуу. Бүгүнкү студиябыздын коногу Ысык Көл областындагы Адеп Башаты фондунун мүдүрү Максат Таласпаев устазыбыз. Кош келипсиз. Алла разы болсун. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү ошол тема демек жашоого ыраазы болуу, шүгүрчүлүк деген тема. Ушул тууралуу же болбосо кандай болбосун ошол диний кызыктырган сиздердин балким жүрөгүңүздөрдө үйгөн суроолор болсо, бизге түз эфирден байланышка чыга аласыздар. Эфирибиздин номери 0312 68 0606 же болбосо 0709 68 0606. Ошол эле убакта WhatsApp номер аркылуу дагы кайрылсаңыздар болот. 0552 68 0606. Урматтуу Максат устаз, сиз менен жүз көрүшкөнүбүзгө сүйүнүчтөбүз. Кудай буйрса, сиз менен ушул аз убакыттын ичинде жашоого ыраазы болуу темасына сөз козгойбуз. Кур'ан-ы Каримде бисмиллахир-рахманир-рахим ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде силер жашооңорго ыраазы болсоңор, шүгүрчүлүк кылсаңар, албетте силерге дагы көптөгөн жакшылыктарды берем. Ла ин кафартум инна азаба лашадид. Эгерде капырчылык кылсаңар, акмакчылык кылсаңар, анда менин азабым аябай каттуу деп келет экен Кур'ан-ы Каримде. Деги эле ушул жашоого ыраазы болуу деген эмне? Шүгүр деген сиз кандай ачыктап бере алат элеңиз? Шүгүр деген эмне? Мейримдүү жана ырайымдуу болгон Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу устаз. Шүгүр тууралуу сөз козгой турган болсок, Кудай Таалага ыраазычылык билдирүү же болбосо Алла Тааланын кулуна берген неаматтарына Кудайга рахмат айтуу деген маани келет экен. Анан буга тиешелүү сүйлөнчү болсо, шүгүрчүлүктүн үстүнө бармак баса турган болсок, ортого ушундай сабактар чыгат экен. Биздин көпчүлүк мындай салтташып калган шүгүрүбүз бар. Коомчулуктан барып акыбалын сурасаңыз, ассаламу алейкум, абалыңыз кандай, жакшы десеңиз, мен көп уктум бул сөздү. Кудайга шүгүр эми деген сөз бар да. Кудайга шүгүрдүн жанында эми деген сөз бар. Анан мен эми уккандан кийин күмөндөй берем да, баягы шүгүрү 50-50 болуп калгандай да. Жарымы шүгүр болгондойчу. Анан динибиз, биздин устаздар мындай чыныгы оригинал шүгүрдү бизге көргөзүп атат да. Кандай болгондо оригинал шүгүр болот. Маселен, буну толтура сөздөрдөн жыйынтыктап келе турган болсок, бир 4 пункт чыгат экен ортого. Эгер бир инсан чынында Кудайына шүгүр кылам десе, анда бул 4 пункттун тегерегинде амал кылышы керек, эгерде туура сөз колдонгон болсом. Биринчиси да ушул экен. Биринчиси дагы Аллах Таала ага берген, буга чейин берген, мындан кийин да бериле турган неаматтарды бир гана Аллахтан деп билүүсү экен. Бул биринчи шарт. Эгер бир инсан өзүнүн кызыл дипломунан билип атса, өзүнүн өнөрүнөн билип атса, өзүнүн кыраакылыгынан билип атса, ата тегинин ак сөөктүгүнөн билип атса, же болбосо паланча түкүнчөнүн колдоосунан билип атса, анда шүгүрдүн биринчи шартына терс кыймыл аракет кылган болот экен. Демек, буга чейин мындан кийин бериле турган бардык неаматтарды, дагы кыргызча айта турган болсок, бардык жакшылыктардын чыныгы ээси болгон Аллахтан деп билүүсү бул шүгүрдүн биринчи шарты экен. Аллахтан экен. А шүгүрдүн экинчи шарты болсо, устаздардан, алымдардын сөздөрүнөн ушундай ортого сагык чыгып атат. Ага берилген жакшылыктарды, ага берилген неаматтарды өз максатында колдонуу дейт. Өз максатында колдонуу. Буга дагы баягы чөпчөнөкөй бир сөздөрдү айта турган болсок, кээ бир китептерди барактасак, ушундай ортого сагык чыгат экен. Бир инсан маселен 70 жыл, 80 жыл жашаса, бирок эч качан доктурга барбаса, врачка жолукпаса, оорубаса, эч качан оорубаса, бирок 80 жыл, 70 жыл жашоосун арак менен зына менен өткөрсө, анан ошол 80ге келген балда колун көтөрүп же көтөрбөй, о Кудайым, сага шүгүрлөр болсун, ушунгө чейин такыр оорубадым десе, Алла Тааланын шүгүрүн кабыл кылбайт дейт. Себеп деген ага ден соолук деген неамат берген,
ал неаматты өз максатында колдонбоду дейт. Демек шүгүрдүн экинчи шарты ушундай болот экен. Кудай Таала бизге берген неаматтардын түрүнөн өз максатында колдонуу бул шүгүрдүн экинчи шарты. Дагы ылдыйлай турган болсок, дагы кичине ачыктай турган болсок, Алла Таала ар бир адамга өзүнчө неаматтарын, жакшылыктарын берген. Кээ бир адамдардын 10го жакын баласы болушу мүмкүн. Кээ бир адамдардын макам мансабы болушу мүмкүн. Кээ бир адамдардын жана айткандай ден соолугу бекем. Кээ бир катмарыбыз жаш, энергичный болуп турат. Демек бул неаматтардын өз максатына колдонуу деген маселеге келе турган болсок, Кудайдын ыраазы болгон жолуна сарптоо бул шүгүрдүн экинчи шарты экен. Анан шүгүрдүн үчүнчү шарты тууралуу бул жерде сөз козголсо, ушундай маселе чыгат. Колдогу бар неаматтарга ыраазы болуу дейт. Ыраазы болуу. Берилген неаматтарга ыраазы болуу. Эгер бир инсан колундагы бар неаматтарга ыраазы болбосо, жана сиз башта айткан аяттын эгерде нанкөрлүк кылсаңар азабым катуу деген балеге жогулуп калуу коркунучу бар экен. Маселен, эгер бир адам колунда бар нерсеге ыраазы болбосо, анда башкалардын мал дүйнөсүнөн көз арта баштайт. Эгерде өзүндөгү бар Кудай Таала буга чейин берген, мындан кийин бере турган нерселерге ыраазылык көргөзбөсө, башкалардын мал дүйнөсүнөн көз артат. Ал көз артылган мал дүйнөдөн көр албастык, кызганыч, душмандык деген вирустар аркасынан ээрчитип келет. Кудай Таала мындан биз сактаган болсун. Демек ушул жерден дагы бир айта кете турган маселе колдогу бар нерсеге ыраазы болуу. Буну Пайгамбар алейхиссалам саллаллаху алейхи вассалам хадисинин маанисинде, сөзүнүн маанисинде ушундай сабак чыгат экен. Кудайга шүгүр кылуу үчүн силерге оңой жол ушул дептир. Байлык жагынан өзүңөрдөн кембагал болгондорду карагыла дептир. Астыңарды. Эгерде үстүн караса адам өзүндөгү бар нерсеге нааразы болушу мүмкүн экен. Неге ага жетпей атам мен депчи. Ден соолук жагынан карасак да ошондой да. Жашоо жагынан, үй бүлө жагынан карасак да ошондой. Эгер дайым дүйнө жагынан, материалдык жактан үстүн карай берсек, колдогу бар неаматка шүгүр кылуу кыйынга турат. А бирок бул шүгүрдүн үчүнчү шарты экен. Колдогу бар нерсеге ыраазы болуу. Анан төртүнчүсү, анан устазым тилге чыгат экен да. О Кудай, мен сага эмнелер болсун? Шүгүрлөр болсун. Эмесе баарын чогулта турган болсок, ага берилген жакшылыктарды чыныгы ээси болгон Кудайдан деп билүүсү, ага берилген неаматтарды өз максатында колдонуусу, ага берилген неаматтарга ыраазы болуусу, бул чогулуп келип тилине тепсе, о Кудай, мен сага шүгүр десе, бул оригинал шүгүр болот экен да. Эгер бир инсан бул баштапкы 3 нерсеге көп көңүл бурбаса, көңүл бурса да амал кылбаса, булбулдай күнү түнү шүгүр десе дагы, шүгүрү мукабил болбой калуу коркунучу бар да. Алла Таала чыныгы шүгүр кылгандардан кылсын бизди иншалла. Амин. Айтканыңыз келсин. Демек, биз кандай абалда болбойлу, жашоодо жакшы жыргап жашап атпайлы, же башыбызга бир оор кыйынчылык келбесин, баарыга шүгүр кылышыбыз керек экен. Эми бул шүгүр кылуу боюнча биздин аалымдардын кандай көз караштары бар? Кээ бир устаздар, кээ бир аалымдар кандай сөздөрдү айтып өтүр шүгүр кылуу боюнча? Кыскача токтолуп кетели. Имам Газалинин айткан насааттары бар экен. Устат Саиди Нурсинин айткан насааттары бар экен. Анан биз устаз деп билген Мухаммад Фатхуллах Гүлен устазындагы насааттары бар экен. Буга да кыскача эмне кылып кетели, токтолуп кетели. Имам Газали айтат, шүгүр маселесинде дейт, шүгүрдүн ичинде сабыр бар дейт, шүгүрдүн ичинде таухид бар дейт. Анан дагы сөзүн улап тур дагы шүгүрдүн шарттары 3 дептир Имам Газаличи. Биринчи таануу дептир. Экинчи сезүү дептир. Үчүнчүсү дагы амал кылуу дептир. Эми муну ачыктап көрөлү бир-бирденчи. Демек шүгүрдүн ичинде кандайча сабыр бар да. Пайгамбар алейхисаламдын кээ бир дуаларын карасак саллаллаху алейхи вассалам, кандай абал болсо да сага шүгүр болсун, капырдык менен адашып калуудан башкасына. Демек бир инсан кандай абалда болсо болсун, барчылык жокчулук, өйдө ылды, өйүш кыйыш, ар бир абалында шүгүр кылышы керек экен. Демек Имам Газали айтат, демек бир инсандын башына келген жакшылыктарда шүгүр кылуу оңой болушу мүмкүн дейт да. Бирок башына келген кыйынчылыкта да шүгүр кылышы керек дейт. Башына келген кыйынчылыктан шүгүрү көрсөткөн сабыры дейт. Эгер башына келген кыйынчылыктарда сабыр кылып аткан болсо, анын сабыры тили менен айтпаса дагы бир мааниде шүгүр дейт. Бул Имам Газали биринчи маселе анализи да. Экинчи анализи шүгүрдө таухид бар дейт да. Кандайча таухид бар десе, шүгүр кылчу адам шүгүрүн Кудайга кабыл кылыш үчүн ага берилген неаматтардын чыныгы кожоюнун таануу, ага берилген ихсандарды чыныгы ихсандын ээси болгон Кудайына байлоо дейт. Аллахка байлоо. Аллахка байлоо. Эгер ага берилип аткан неаматты Аллахтан экенин кабылдабаса, анда ал шүгүрдүн шарты орундалбай калды дейт.
Бул имам Газалинин сөздөрү экен да. Анан бул Тавхид маселеси бул жерде Алла Таалага байлоо. Алла Таала байлоо. Ага берилген нематтар. Ооба. Эгер жана сөздүн башында бир аз айттык, башка нерселерге байлап атса, Кудайдын ордуна себептерди Кудайдаштырып атса, анда ал жерде тавхид көрүнбөй калат. Алла Таала чыныгы нематтын ээси болгон, чыныгы нематтын кожоюну болгон Кудайга берилбей калат да. Буну дагы жөнөкөй бир мисалдаштырсак, дайым эле кафелерге барып чай ичип атабыз. Кафелерге эме кылып атабыз, тамак жеп атабыз. Бизге кызмат кылган официанттарга дайым ыраазычылык билдирип, кээде акча берип коебуз. Ооба. Чаевой дейби, эмне дейт? Мен жакшы терминди билбейт экенмин. Чаевой берип коебуз. Анан бирок ошол жерде официанттын милдети шеф-повар пышырган тамакты бизге ташып келүү эле да. Чын-чынына адилеттүүлүк менен караганда чайбы шеф-поварга берилиш керек да. Ооба. Тамакты бышырып аткан повар. Повар. Эгер бир инсан дагы себептер, бир немат ага себептер менен келет. Эгер ал нематты себептерге байлап, себептерге чайбы берип аны мактап атса, анда Кудайны унутат да. Кудайынан баш тартып калат. Демек шүгүрдү имам Газали тавхидке байлаганы ушул экен, ушул жерде ачык айтыптыр. Демек шүгүрдүн экинчиси сабырдан кийинки тавхид маселеси эмне дейт? Чыныгы ээси болгон Кудайга байлоо дейт да. Кудайдан экенин билүү дейт. Эми таануу маселеси ушул жерде ачык. Кийинки 3 маселени катар айтып атпайбы? Таануу, сезүү, анан амал кылуу депчи. Демек ушул жерден чыгат. Таануу Кудайдан экенин билүү экен да. Сезүү ошо Кудайдын жакшылыгына өзү муктаж экенин сезүү дейт. Кудайдын жакшылыгына эмнебиз биз дайым? Муктажбыз. Мына тарыхты көрүп атабыз, адамдардын жашоосун көрүп атабыз. Качан Кудайга муктаждыгын сезбей калганда башына бала келип атат. Сөзсүз бир проблема жолугуп атат. Кудайлашып кетип аткан. Демек бир инсан өзүнө Кудай Тааланын жакшылыктарына, Кудайга муктаждыгын билсе, ал шүгүр кылган болот экен да. Үчүнчүсү дагы тааныды кимден экенин, ага муктаж экенин билди, эми амалий болот экен да. Не кылышы керек? Аллах Таала ага берген нематтарга ылайык, ошол нематтардын чыныгы кожоюн болгон Кудайдын ыраазылыгына тете иштерди кыла баштаса, имам Газали айтат, анда ал адам шүгүр кылыптыр дейт. Анда ал адам не кылыптыр? Шүгүр кылыптыр дейт. Бул имам Газали рахматулла алейхтин үчүнчү көрүнүшү. Үчүнчү көрүнүшү болуп калат. Алла Таала бул кишилерден ыраазы болсун. Бизге бул сыры хикматтарды эмне кылып атат? Ачыктап атат. Анан Устат Саид Нурсинин эмесине сөзүнө келе турган болсо, ал киши дагы ошол имам Газалинин бул таануу, сезүү, анан амал кылууну ачыктап келип туруп, ортого ушундай бир эме таштап, маселе кошуптур да. Демек, шүгүр кылуунун дейт, ибадий жагы бар дейт да. Ибадат менен байланышкан жагы бар дейт. Маселен дейт. Тааныган адам дейт, тааныганына кулчулук кылышы керек дейт. Намаз кылуусу бул тааныганга барабар дейт да. Тааныганына далил дейт. Карасаңыз, намаз кылуусу. Сезүүсү дейт. Ал орозо кармоо менен ачкачылыктын, суу ичпей ачка калуунун даамын сезүү менен орозо кармоо менен Кудайга муктаждыгын сезет дейт. Кудайга муктаждыгын эмне кылат? Демек, ибадат кылуу тарабындагы ибадат кылуу жагына байлай тустатчы. Демек, азыр өйдө сөздөрдү эмне дедик? Пикири жагына алып келдик да. Таанышы керек, минчи керек, тигинчи керек депчи. Имам Устат Саид Нурси уже амалга эмне кылып атат да? Ибадат жагына байлап атат. Демек, тааныган адам дейт, тааныганына кулчулук кылышы керек дейт да. Бул дагы эмне болот дейт? Намаз менен дейт. Тааныгандан кийин Кудай Таала муктаждыгын сезиши керек дейт. Бул дагы орозо менен дейт. Орозо менен болот экен, тааныганда өзүнүн муктаждыгын сезиш үчүн. Эми карасаңыз, кийинкиси өтө мындай оригинал айтылган бир маселе да, 3-чү маселеси. Амал кылышы керек дейт. Орозодон, намаздан, орозодон келген шевк деп коет, баягы мотивациядан келген эме дейт. Кудай Таалада кулчулугунан жазбастан өмүрүн өткөрүүсү бул амалга дейт. Амал. Өмүр өткөнчө Кудай Тааланын жолунан жазбоо жашоосу. Демек, устаттын бул жерде бизге айткан ачык бир эмеси, демек жөн эле ооз менен альхамдулилля деп коюш не эмес дейт, жетиштүү эмес дейт. Демек, Кудайга шүгүр келтирип аткан болсоңор, Алла Таалага ыраазылык көрсөтүп аткан болсоңор, анда анын буйругу болгон намазда тургула, кулчулукта тургула дейт. Анын буйругу болгон орозону эмне кылгыла? Туткула дейт. Анын буйругу болгон зекетиңерди бергиле деген бир сөз. Кудай Таала бул алымдардын сөздөрүнө кулак бергендерден кылсын иншалла бизде. Рахмат, жакшы. Анан дагы ушундай суроолор бар экен. Биз эми альхамдулилля деп атпайбызбы? Ошо альхамдулилля анан шүгүр. Буларда кандай айырма болуп кетет? Хамд менен шүгүр. Хамд менен шүгүр. Альхамдулилля бул Кудай Таалага шүгүр келтирүү. Шүгүр деле бул деле шүгүр болуп атпайбы? Шүгүрчүлүк. Экөө бирби?
пайгамбарыбыздын насаты бар экен саллаллаху алейхи вассалам. Бир адам альхамдулиллахи роббил аламин десе, Аллага хамд айтканда болот, шүгүр кылганда болот дептир. Устаздар болсо буну ачыктаптыр ылдыйындачы. Бир инсан дейт, ааламда Алла Тааланын бар экенине далилдерди көрүп, Алла Тааланын улуулук кудуретин байкап, баамдап, тафаккур кылып, Алла Тааланын улуулугун кабылдаган адам дейт, ага хамд айтат дейт. Ага хамд айтат экен. Аллахым сен улуусуң депчи. Алла Таала ал хамд айткан кулуна неаматтарын бере баштаганда, ал неаматтарды сезе баштаганда шүгүр айтат экен да. Демек, ааламда Кудай Тааланын улуулугун көргөн адамдын хамды хамд болот экен, мактоо болот экен. Ошо улуулуктун ичинде биз жашап атабыз кул болуп. Алла Таала ошол кулдарына берген неаматтарды, жаңгырдай жааган жакшылыктарын сезүүсү шүгүр болот экен. Демек хамд деген жалпылай. Хамд деген жалпылай. Кудай Тааланын улуулугуна улуулугун берүү. А шүгүр деген ошо улуу болгон Кудай Таала өзүнө берген неаматтарынан сезүү. Неаматтарын моюндоо. Бул жерден дагы баса беле айта турган болсок, сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сонун насаты бар экен. Сөзмө сөз эмес, мааниси. Не дейт? Момундардын абал таң калышы дейт. Башына бир кыйынчылык келет, сабыр кылат дейт, сооп алат дейт. Башына бир жакшылык келет дейт, шүгүр кылат дейт, дагы сооп алат дейт. Демек, башына бир жакшылык келет дегенде, демек келген неаматтарга шүгүр кылуусу бул шүгүр да. Балким келелек, келсе келбесе да Кудай Тааланын улуулугун байкап, ага хамд айтуусу бул хамд болуп эсептелет экен. Мактоо болуп эсептелет экен. Анан тиги хадисти дагы аягына чыгара турган болсок, буну кээ бир агайлар ушундай деп ачыктаптыр да. Башына келген кыйынчылыкта сабыр көргөзүүсү момундун бир сыфаты дейт да. Башына келген жакшылыкка шүгүр кылуусу да момундун бир сыфаты дейт. Ал эмне үчүн сабыр кылат, эмне үчүн шүгүр кылат дейт? Ал келген мүшкүлдүн, ага келген жакшылыктын чыныгы кожоюнун тааныгандыгы үчүн дейт. Ошондойбу? Ошондой. Мунафыктар эмне үчүн сабыр кыла албайт? Башына келген кыйынчылыкты кимден келгенин билбейт. Ааламдардын ээси болгон бир улуу зат мени сынап атат деген ой жок. Ал сыноо менен менин күнөөлөрүм кечирилет деген ой жок. Ал сыноолорго сабыр көргөзүү менен Кудайдын күнөөлөрүн кечиришине, бейишине киришине, сүйүктүү болуп калышына, Кудай Тааланын жанында жардамчы болуп калышына, Кудай Таала ал күтпөгөн жерден ага жол ачуусуна ишенбейт. Демек, кылган келген кыйынчылыктарга эмне кыла албайт? Сабыр кыла албайт. Демек, келген кыйынчылыктарга балким арак ичет, балким аялын урат, балким бир тополоң чыгарат, анын күнөөсү кат-кат аша баштайт. Башына келген жакшылыктарга мунафыктар эки жүздүлөр дагы шүгүр кыла албайт. Себеп дегенде ал жакшылыктарды Аллахтан экенин билбегендиктен, өзүнүн күчүнөн деп билгендиктен, ал жерден дагы бир ширктин эшигин такылдатат, дагы башка бир күнөөлөргө келген жакшылыктарын жууп берүү адаттары менен белгилүү күнөөлөргө дагы эшик ачат. Демек, момундун абалы эмне үчүн таң калыштуу? Келген кыйынчылыкта дагы, жакшылыкта дагы сооп кое болот. Сабыр кылганы менен, шүгүр кылганы менен. Алла разы болсун. Ушу дагы бир хадиске келип кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бир хадис бар экен. Адамдын башына жыргалчылык, жакшы жашоо келип аткан кезде шүгүр кылып, бирок кыйынчылык келген кезде сабыр кыла албай калса, ал жалганчы депчи. Карасаңыз, жалганчы болуп калат экен. Каззаб деп келет экен да. Бул албетте бизди Кудай Таала бул жалганчылыктан сактаган болсун. Деги эле биз ошол чын эле азыркы сиздин айткан баяныңыздан ала турган нерсе эмне экен? Башка келген жакшылыкка шүгүр кылып, демек жамандык келип калса, биз ага сөзсүз түрдө сабыр кылышыбыз керек экен. Демек сабырдуулук кылуу деле бул ибадат, сабырдуулук деле бул шүгүр экен. Өткөндө бир эмеде окудум, бир улуу аял жазган экен. Өзү динди аябай жакшы карманган эжелерден экен. Бизде жаш кезибизде чогуу окуп жүргөн кыздар бар эле дейт да. Анан кээ бир кыздарыбыз аябай сулуу кыздар бар эле дейт. Бүт барыбыз ошо теологияда окуйт элек дейт. Дин таануу факультетинде окуйт элек. Сулуу кыздарыбыздын Кудай Таала чын эле сулуу кылып жаратып койгонуна биз мындай кызганч элек дейт. Кийин ошондо биздин бир устазыбыз келип, "Эй, паланча" деп айтты бизге, "Силер бош-бошуна эле бекерден бекер кыжалат болбогула. Кудай Тааланын кээ бир жакшы неаматтарды бергенине шүгүр кыла албай, ал башына бир азап келип калышы мүмкүн. Бирок силер ушул абалыңарга шүгүр кылгыла" десе, ошо жаш кезибизде дейт да, балким бизди ушинтип сооротуп атат окшойт деп койдук дейт. Окуу бүттү дейт. Бир канча жыл өткөндөн кийин жанагы мен суктанган сулуу кыз дейт, жолдон чыгып кеткен дейт да. Ошо сулуулукка чиренип отуруп, чын эле ой сен сулуусуң дей берип, жанагы менин жакын курбу кызым
жолдон чыгып кетиптир, мас болуп көчөдөн жүргөнүн көрүп, бир канча жылдан кийин мен ошол устазымдын айткан ошол бир ниматтын сага берилбей калганына шүгүр кыл дегенне мен бир канча жылдан кийин башым жетти деген экен да. Демек биз ар бир жашообузга шүгүр кылышыбыз керек экен. Эми шүгүр кылуу бул ибадат болуп эсептелеби, кандай? Эми ошол жөнүндө бир аз ачыктап. Ошого да токтололу. Ошого токтололу. Ибадат жагы кандай болот шүгүр кылуунун? Устаз ушинтип айтыптыр да. Шүгүр дейт, бул жаратылыштын негизги максаты дейт. Аалам жаратылышынын хилкаттын негизги максаты шүгүр дейт. Демек бул жаратылышта шүгүр кылыш үчүн Кудай Тааланын Рахман анан Рахим деген сыфатын таанып билиш керек дейт. Мисалы ушул жерден бир токтолуп анан сиздин сурооңузга өтүп кетели. Мисалы мурдубузду карап көрө турган болсок, сыртта -40 болсун, +45 болсун, өпкөбүзгө бирдей абаны өткөрүп берет. Бул жерде Аллахтын мээрими бар, буга шүгүрчүлүк керек болот. Көзүңүздү карасаңыз, башка дене мүчөлөрүбүздөн көрө туздун составы көбүрөөк экен. +45 болсо да сасып кетпейт, ачып кетпейт. -45 болсо да тоңуп калбайт. Не болгондугу үчүн? Туздуу болгондугу үчүн. Ысык тоңбой атпайбы? Акпаса да сасыбай атпайбы? Көздүн касиети ошол экен да. Бул жерде Кудайдын мээримдүүлүгү көрүнүп турат дейт. Буга шүгүр керек дейт. Мисалы, жамгырдын жааганын карасаңыз, тоо таштарга, Аксай арпа нарын жайлоолоруна карасаңыз, челектеп суу ташсаңыз анча жерди сугара албайсыз да. Бирок Кудайдын жамгыры мээрими төгүлүп атат. Ал жерде канча мал жандыктар жүрүп атат. Мал жандыктардын жүргөн жери жамгырдын берекеси менен Аллахтын мээримдүүлүгү дейт. Ал мал жандыктардын ээсине шүгүр кылуу важип болот дейт. Эми караңыз, демек кулчулуктун жаратылыштын негизги максаттарынын бириси шүгүр болуп атат да. Демек бир инсан шүгүр кылмай кулчулуктун даамын тарта албайт экен да. Демек бир инсан шүгүр тепкичине чыкмайын, балким ибадаттын дагы өзүнө жете албайт экен. Демек намаз бул бир мааниде шүгүр да. Орозо бир мааниде шүгүр. Карасаңыз, зекет бир мааниде шүгүр да. Кандайча сизге берген мал дүйнөдөн Кудай Тааланын жолунда эмне кылып атасыз? Сарптап атасыз. Бул жерде да сонун бир хикмат бар. Жана Бакара сүрөсүнүн 2-аятында айтылгандай, биз сага рызык кылып берген мал дүйнөдөн Кудайдын жолуна жумша дегендей. Бул жерде эмне деп атат Кудай Таала? Сен өзүңдүн мал дүйнөңдүн өзүң тапкан акчадан эмес, биз берген мал дүйнөдөн жумша деп атат. Демек бир кул кулчулугун билсе, Кудай Таалага шүгүр кылса, келген нематтарды Аллахтан деп билсе, анда Аллахтын жолуна жумшаганда ал кыжалат болбойт. Демек бул да ибадаттын өзөгү болот экен да. Зекет берүү. Зекет берүү дагы. Ажылык да ошондой. Ажыга барып келген устаздар билесиздер, ажылык да ошондой. Улай берсе сөз көп. Демек ушул жерде мен орозо ибадатына бир аз токтолуп коеюн деп атам да. Мисалы орозо ибадатына токтолуп бир аз кыска. Орозо кармаганда ушундай бир хикмат бар, ушундай бир сыр бар. Адам ачка калуу менен өзүнүн Кудай Таалага, ачка калуу менен алсыздыгын билет экен дагы, алсыздыктан Кудайга кул экенин сезет экен. Алсыздыгынан. Бир. Экинчи, ачка калуу менен суудан, тамактан тыюу менен суунун, тамактын, борсоктун даамын, жытын, кадырын билет экен да. Демек караңыз, орозо ушундай бир ибадат, орозо жыйынтыкта бизге эмне үйрөтүп атат? Бир эле термин шүгүрдү үйрөтүп атат да. Демек жытын сезүү менен шүгүр кылат адамчы. Даамын сезүү менен шүгүр кылат адам. Кадырын билүү менен шүгүр кылат. Мындай ойлонуп көрсөк үчөө да бири-бирине байланыштуу. Жыт сезменче даам сезилбейт, даам сезилменче кадыр билинбейт. Кадыр билинменче адам шүгүр кыла албайт. Демек ибадаттын өзөгү да бир мааниде шүгүр. Демек бир инсан Кудайга кулчулук кылам десе, Алла шүгүрүн үйрөнүшү керек. Кудайга кулчулук кылып атам деп шүгүрүн билбесе, шүгүр кылуу тартибин пайгамбарлар, алымдар көрсөткөндөй эрежесине ылайык шүгүр кылбаса, анда ал ибадаттын да даамын эмне кыла албайт? Тарта албайт. Дагы бул жерден бир нерсе айтып кете турган болсок, Рамазанда орозо кармоо менен Кудай Таала бизге бир неамат берген да. Рамазан өзүнчө бир неамат. Ачка калгандан эмне деп атабыз? Ачка калуу менен алсыздыгы сезебиз. Алсыз болгондо Кудай Таала кулчулук сезебиз. Мындай бир ойлонуп көрө туруп, мындай ылдыйына чыгып ойлоно турган болсок, орозодо ачка калган бир инсандын эң биринчи алсыздыгын сезет, аркасынан нафси алсырайт, нафси аммарасы алсырайт. Андан кийин шахават алсырайт. Бир инсан алсыздыгын билсе, нафси алсыраса, шахават алсыраса, анда ал Кудайга кул болгонго дагы татыктуу болуп калат. Демек ал шүгүр кылганга дагы татыктуу болуп калат. Кулчулук кылганга да татыктуу болуп калат. Бир мааниде периштелерде мындай бир сыфат бар. Периштелер жебейт, ичпейт, эркек ургачысы белгисиз. Демек Рамазанда инсан 24, 18 саат, 19 саат, орозо ошондой болуп атпайбы? 17 саат ачка калуу менен жеп ичпейт,
бир маанында периштирешет. Шахаваттан тыйылат, бир маанында периштирешет. Нафсани амарасы алсырайт, бир маанында периштирешет. Демек, анын шүгүр кылуусу да оңой болот да. Демек, мындай карасак, бүгүн темабызга байлай турган болсок, орозо өзү шүгүр да. Орозо өзү шүгүр. Ибадаттын өзөгү болгон бир маанында орозо өзү шүгүр. Кудай Таала орозо аркылуу неаматтардын кадырын билдиргиси келип атат. Орозо аркылуу кул экенибизди билдиргиси келип атат. Орозо аркылуу аятта айтылгандай бизи тарбиялагысы келип, нафсыбызды шахаватыбыз жолго салдыргысы келип атат. И анын аркасында дагы толук бир эмне бар? Шүгүр бар. Рахмат, Максат мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, дагы бир эскерте кетебиз. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо, жүрөктөгөн маселелер болсо, кайрылсаңыздар болот. Түз эфирдебиз. Эфирибиздин телефон номери 312 менен 680606, 0709 менен 680606. WhatsApp номерибиз 0552 680606. Каалаган кызыктырган сиздерди суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол өзүнүн жашоосунда ушунчалык бизге жашоого болгон шүгүрлөрдү көрсөтүп, аны ошол пайгамбарыбыздын жашоосунан алып канча деген аалымдар көрсөтүп айтып келаткан шүгүр боюнча айтып атасыз. Алла ыраазы болсун. Эми дагы бир бериле турган суроо. Кыргызстанда чынында акыркы убакта той топур, аш, ошого окшогон эмелер көбөйдү. Эми бул чынында бул Кыргызстандагы биздин жашообуздун шүгүрчүлүгү. Эми бардар жашап атат, эл Кудайга шүгүр, токчулук болуп атат. Эми бул бир канчалык деңгээлде балким ысырапка жол берүү болобу же биз шүгүр алхамдулилла деп эле бул нерселерди улантып беришибиз керекпи же кандай болуш керек бул жагы? Жакшы суроо болду. Азыр как раз күздө турабыз. Күз той топурдун убагы. Биз буга чейин нарында жүрдүк эле. Нарындык байкелер менен тамашалап сүйлөшүп калчык. Күз келгенде чоң казат башталат депчи. Чоң казаттар, той башталгандан чоң казат башталат. Раза бермей, анан раза чогултуу. Бизде катуу болуп атпайбы? Эми той кылгандар өзүнүн жолунда. Бармай табак, келмей табак. Мен бул жерде устазым бир токтолуп койсо кыска нускачы. Жана сөздөрдү айтпадыкпы? Мээримдүүлүк менен шүгүрдү байладык го. Байланышын айттык го, эмнеге байланышып атат. Анан Кудай Тааланын Рахманан Рахим деген сыпаты бар эмеспи? Рахманан Рахим. Рахман Рахим сыпаты бар да. Демек, Аллах Тааланын берилген неаматтарына шүгүр кылуунун мээримдүүлүк жагынын дагы бир тарабы бар экен да. Кандайча? Кудай Таала кээ бир адамдарга байлык берди, кээ бир адамдарга макам, мансап берди, кээ бир адамдарга мүмкүнчүлүктөр берди. Демек, ал мүмкүнчүлүктөрдү Аллах Таала жараткан башка махлуктарынын муктаждыктарын кетиргенге колдонуусу дагы бир маанында шүгүр да. Бир маанында шүгүр. Эми карап көрөлү. Пайгамбарыбыз айттыр алейхиссалату вассалам. Эң жаман тойлордун бири силердин тоюңарда ачка калган жетим кембагалдардын болбогон ток адамдардын чогулган жердеги тою депчи. Демек, биз бул жерден дагы бир сөзгө токтолуп кетели. Устаздар да ушундай бир точка коюптур да. Исрафкорчулук шүгүргө каршы келет дейт. Экономдоп, үнөмдөп жашоо шүгүрдүн талабы дейт. Эконом кылып жашоо. Эконом кылып жашоо, тартиптүү жашоо, изандуу жашоо шүгүрдүн неси дейт, талабы дейт. Демек, бир адам исраф кылып атса, эч кимди бир арентиралып айтпай атабыз, бирок кандайча? Бир адам мисалы күнүмдүк тамакка калориясы 3000 калория болушу мүмкүн. Бирок кээ бир тойлорго барып атабыз, 6 түрдүү тамак жеп атабыз. Жаныбызга бирден пакет көтөрүп кетип атабыз. Ал жерде 20000 калория бар да. Же 30000 калория бар. Аркасынан жылкынын шорпосун ичип атабыз, казык арта жеп атабыз, чучук жеп атабыз, калория ашыкча. Эми аш болсун, Алла кабыл болсун эгерде ихлас менен кылып атса. Биз айталы дегенибиз, андан башка да толтура маселелер бар, толтура эмелер бар. Бирок бул жерде үнөмдөбөстөн ашыкча коротуу шүгүргө каршы келет экен. Ашыкча коротуу шүгүргө каршы келет экен. Исраф кылуу Кудай Тааланын тыйган, арам кылган бир маселелери да. Эмне үчүн тыйган, эмне үчүн арам кылган деген маселеге да бара турган болсок, балким нанкөрлүккө жакын амал болгондуктан, нанкөрлүккө жакындагандыктан буну эмне кылып атат? Тыйып атат. Маселен, жаштарга бир жолугуп калганда, жаштарга бир насаат айттык эле байке. Мындай карасак, жаштарыбыз, студенттер, окуучулар мындай карасак, Алла Таала берген өзгөчө неаматтары бар экен да. Бирок алар жаштар өзүлөрү сезбей эле. Мындай баркына барбай эле да. Анан семинарда болчу, аны айттык, каалайындар дедим, бир көңүл буруп коюңуздар дедим.
Кудай Таала ушул жерде отургандарга бир убакыт бизге берилбеген жакшылыктар силерге берилген дедим. Мисалда сиз 94-91 жылдары көрдүңүз да. Биз да көрдүк 1-класс, 2-класс элек. Мен 4-класска чейин эсимде бир бут кийим менен барганымчы. 5-класска чейин бир шым менен барганым эсимде маселен. Союз таркаганчы. Андан кийин деле бир жылга бир көйнөк менен бир шым жетиштүү болчу да. Мен ар бир шымга бирден бут кийимим, ар бир шымга бирден көйнөгүм жок эле дегендейчи. Аз жаштарды караса Кудай Таала аларга өзгөчөлүктүү неmatын бериптир да. Биринчиден курсагы ток. Курсагы ток. Жегени астында жебеген аркасына дегендей. Экинчиден үстү бүтүн. Кээ бир маселелерди эске албаганда көпчүлүк жаштарыбыз бүгүн үстү бүтүн. Мен ушундай жаштарды окуучуларды көрдүм, эми Кудай Таала арттырсын, не дейбиз? Ар бир шымына бирден бут кийим да, ар бир шымына бирден көйнөк, бирден футболка. Демек буну менен буну кийбейт, буну менен буну кийбейт. Демек үстү бүтүн. Үчүнчүсү эмне? Ден соолугу бекем. Төртүнчүсү эмне устазым? Жаш, күч маалында. Эгер бул төрт нерсени ошол жаштарыбызга кулагына күмүс сырга шүгүр менен тозуп албаса, анда бул төрт нерсе аны гурурга алып барат. Мактанчактыкка алып барат. Мактанчактык тууралуу сөз козгой турган болсок, мактанчактык бир исламдын, имандын назарына караганда уят нерсе да. Кандайча? Сеники болбогон нерсеге мактануу бизче абсурд. Мисалы, меники болбогон машинаны айдап көчөдө мактанып жүрсөм, көргөндөр айтат. Балки сиз да айтасыз, тааныйсыз. Максат дейт, тигинин, фаланчанын анык болбогон машинаны айдап мактанып жүрөт депчи. Бул абсурд да. Демек, төрт нерсени шүгүр менен тозуп албаса, анда алдына мактанчактык текеберденүүгө алып барат экен. Текеберденүү да капырдыктын эшигин такылдатат экен. Эгер жаштарыбыз бул төрт нерсеге шүгүр кыла турган болсо, анда бул төрт мүмкүнчүлүктөрдү өз максатына колдонуусу керек болот. Ден соолугун ошого жараша, жаштыгын ошого жараша, курсагы токтугун ошого жараша, үстү бүтүндүгүн ошого жараша. Демек Кудайына кулчулугунан баштап, окуусунан баштап, ата-энесине жакшылык кылуудан баштап, келечекте бир ата, бир эне болууга чейинки маселелерде бекемдик көрсөтүү бул бир мааниде шүгүр. Эми той маселесине келе турган болсок, Кудай Таала дагы бизге толтура маселелерди, мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Бирок ал айылдарды кыдыргандар билет, кыдырбагандар билбейт. Айылдарды кыдырганда айыл кыдырдык, мектептерди көрүп атабыз. Кышында -40, айнеги пластик эмес. Жаккан отоплениянын эмеси, ысыгы айнектен эле чыгып кетип атат. Мугалимдер, окуучулар курткасын чечпей отурат. 6 саат, 5 саат. Демек ошол эле айылдын жанында бирөө 4 жылкы, 5 жылкы союп той өткөзүп атат. Мектебин айнеги жок турат. Маселен, айылдардын аттарын айтпайм, бир айылга бардык. Күйөөсү да, аялы да майып экен. Үйүнө кирсеңиз жашаган жер экен. Демек үй бир комната да. Биз барганда -28 болчу. Кирсек жаткан жерине кирет экен сразу, бир комната. Мындайча айтканда бизде ГП деген түшүнүк бар го. Бирок ошол райондордо, ошол жерлерде, ошол райондун 130 жылдыгы, 100 жылдыгы болуп, аттар чабылып, аттар аз адамдардан даражасы өйдө болуп калды бир маанидечи. Жиптардын күрүчтөрү берилип атат. Бирок тиги майып, байке менен майып эже бир комнатада ачканда эле муздак кирип ысык чыгып кете турган бир бөлмөдө эмне кылып атат? Жашап атат. Биз бир спонсор байкет чыгып калып үйүн куруп берели деп барганбыз, ошондо көрдүм мен. Демек, шүгүр кылуу маселесинде исрафка тыюу салынып атат да. Демек, исраф кылуу шүгүргө тетири келет. Демек, дагы такай турган болсок, үнөмдөө, же болбосо ага берилген мүмкүнчүлүктөрдү өз максатта туура жакка колдонуу бул да шүгүр да. Алла разы болсун, жакшы. Демек, радио угармандар, теле көрүүчүлөр, мынеке жанатан бери шүгүрчүлүк жөнүндө сүйлөшүп отурабыз. Шүгүрчүлүк дегенде дагы бир нерсе эске келди. Барыңыздарга белгилүү улул азм деп эсептелген улуу пайгамбарлардан Муса алейхиссалам деген өткөн. Муса пайгамбар ушундай артыкчылыгы Алла Таала менен түз диалогко чыккан, өзгөчөлүгү болгон. Бир күн көчөдө кетип атса, Алла Таала менен сүйлөшөм деп көчөдө кетип атса, топуракка бир киши көмүлүп жатыптыр. Мойну топурактан чыгып турат. Муса деп кыйкырат экен. Сен каяка кетип атасың? Сен Кудай менен сүйлөшкөнгө кетип атасыңбы? Мен Кудай менен сүйлөшкөнгө кетип атам. Анда Кудай Таалага айтып бар. Менин абалым аябай жаман. Кудай Таала менин ырыскымды унутуп койду. То есть мени унутуп койду Кудай Таала. Мен ушунчалык жыпчылаңач калдым. Абыратымды жабыш үчүн айлам кетип топуракка чулганып алдым. Кудай Таалага ушуну айтып бар. Мейли айтып барайын деп бир канча күн Муса алейхиссалам жок болот экен. Кудай Таала менен сүйлөшүп кайра келаткан кезде жанагы жерде жанагы киши жок. Каяка калды экен, каяка кетти экен деп тияк баягына караса, Муса деген үн чыгат экен. Караса, пальма дарагынын үстүнө чыгып алып, жалбырактарга жабынып отуруп алыптыр, жалбырактарды жабынып. Муса, сен менин арыз муңумду Кудай Таалага айтып бардыңбы? Ооба, айттым эле. Капатан айтпай эле койсоң болмок экен. Менин ошол абалым азыркы абалымдан жакшыраак болгон экен, мен шүгүр кылып аптырмын. Себеби мен топуракка көмүлүп жаткан кезде
тияка бияка өтүп аткан адамдар мага суу берет эле, мага нан берет эле. Мен жок дегенде курсагым тоет болчу. Азыр мен дарактын үстүнө чыгып кеттим. Ошол шүгүр кылбагандыктан Алла Таала кайдан жайдан бир шамал жиберген экен. Шамал келип топуракты учуруп кетет. Бир жерге барып кайра көмүлөм, кайра топурак учуруп кетет шамал келип. Мен шүгүр кылбаптырмын. Эми айлам кетип дарактын үстүнө чыгып отуруп алдым. Мени бул жерде же өтүп аткан адамдар көрөт, же башка эч ким көрбөйт. Менин өткөнкү абалым азыркы абалымдан жакшыраак экен деген экен да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сөзүнүн аягында биз жашообузга шүгүр кылалы. Алхамдулилла аля кулли хал деп пайгамбарыбыз айткан хадис бар экен. Ар бир абалыбызга шүгүр кылалы, сивал куфри ва далал. Бизди Кудай Таала капырлык менен адашып кетпегенге киргизбей койгондугуна биз да шүгүр кылалы дейбиз дагы. Бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу Максат мырза, сиздин куттуу убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы бир-эки ооз эркин микрофон берели, эл болгон калуу тилегиңизди айтып койсоңуз. Сиздерге да Алла разы болсун. Бул Марал ФМ жамаатына да терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таала кылып аткан кызматтарын кабыл кылып, чоң-чоң ийгиликтерин насип кылсын. Амин. Анан коомчулукка, айрыкча жаштарыбызга айта турган сөзүбүз: убактыбызды, өмүрүбүздү, жаштыгыбызды, ден соолугубузду, бар мүмкүнчүлүктөрүбүздү туура нукка пайдаланып, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон жаштардан бололу. Бул жаштык Алла Тааладан берилген өтө чоң бир неамат. Ден соолук Кудай Тааладан берген өтө чоң бир неамат. Азыркы мамлекетибиздин тынч абалы, окууга, жашоого, бизнес кылууга шарт түзүлгөн мамлекетибиздин тынч абалы дагы Кудай Тааладан бизге берилген өтө чоң неамат. Демек, бул неаматтарга шүгүр кылуунун жолу дагы урушпай, талашпай, атышпай, 5-10 сомдун айынан бири-бирин сатпай, ынтымактуу, биримдиктүү жашайлы. Бул мамлекеттин ушул тынччылык абалынын шүгүрү дагы бул мамлекеттин тынчын бузбай жашоо шүгүрчүлүк. Кудай Таала баарыбызга ынтымак, биримдик берсин. Ассаламу алейкум. Рахмат, айтканыңыз келсин, урматтуу Максат мырза. Урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер менен келерки программада жолугушканга чейин аман туруңуздар. Кудай Тааланын жашоосуна ыраазы болуп, шүгүрчүлүктө жашоону баарыбызга Кудай Таала насип кылган болсун. Дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Илимге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Bilbey joldan adashsam, sakta saptın otuna. Gün menen tündü taxtagan, büt alamdı saktagan. Tengdeşi joksa gazaklarda.